Хирургиянын негиздөөчүсү Абул Касим аз-Захрави. Ал шек күмөнсүз бардык хирургдардын башчысы. Тарыхчы Пьетро Эрголато. Ислам бул билимдин дини. Чынында мусулман окумуштуулары жаратман, чыгармачыл болушкан. Алар өзүнөн мурдагыларды туурап эле кала бербестен, өздөрү жаңы нерсе ойлоп тапканга жетишкен. Ошондуктан алар мурда белгисиз болгон нерселерди ойлоп табышкан. Az-Захрави бул нерсеге тирүү мисал боло алат. Анын толук исми Абдул Касим Халаф ибн Аббас az-Захрави al-Andalusi al-Kurtubi. Бул ислам окумуштуусунун түпкү теги ансарлардан болот. Түшүндүрмө: ансарлар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчүп келгенде, аны жылуу тосуп алып, ага жардам берген сахабаларды ансарлар, жардамчылар деп атаган. Түшүндүрмөнүн аягы. Az-Захрави ошол учурда билим жана цивилизация жагынан өнүгүп гүлдөп тургандыгы үчүн дүйнөнүн борбору деп аталган Кордова шаарында жашаган. Az-Захрави инсан тарыхындагы эң улуу хирургдардын бири болгон. Аны көпчүлүгү жаңы хирургиянын атасы деп айтышат. Ат-Тасриф лиман ажаза ан-Та'лиф китеби медицина тармагындагы эң улуу китеп болуп эсептелет. Бул китеп Европада бир канча кылымдар аралыгында медицина илимин окугандардын негизги окуу китеби катары колдонулуп турган. Az-Захрави 30 томдон турган бул китебин 1000-жылы жазган. Ал китебинде бардык медицина илимдерин жана ошол замандагы фармакологияны жыйнаган. Бул китеп өзүнө тиш оорусу, акушердик илимдер сыяктуу медицинанын көп тармактарын камтыган. Az-Захрави китебине өзүнүн 50 жылдык медициналык тажрыйбасын кошкон. Бул китепте болжол менен 325 оорунун белгилери жана аларды дарылоо ыкмалары чечмеленип, бөлүктөргө бөлүнүп жазылган. Ошондой эле анда хирургия, ортопедия хирургиясы жана фармацевтика маселелери да каралган. Улуу андалус окумуштуусу Ибн Хазм al-Andalusi бул китеп тууралуу мындай деп айткан: эгер биз медицина тармагында мындан да толук, мындан да мыкты китеп жазылган эмес деп айтсак, анда чын эле айткан болобуз. Бул китеп 12-кылымда Герард Кремонский тарабынан латын тилине которулуп, Европада медицина булагы катары 5 кылым колдонулган. Аны хирургдар жана медицинанын башка тармагындагылар сурап билүү булагы катары колдонуп турушкан. Китеп үзгүлтүксүз колдонулуп 18-кылымдын ортосуна чейин келген. Анда Az-Захрави өзү ойлоп тапкан медициналык куралдардын сүрөттөрү бар жана алар азыркы күнгө чейин колдонулуп келе жатат. Az-Захрави китебинде өзү жасаган хирургиялык куралдарды колдонуу ыкмаларын, инструкциясын сүрөттөрү менен түшүндүрүп кеткен. Ошондой эле ал китебинде далыны салуу, кохера ыкмасын түшүндүрүп өткөн. Az-Захравидин китеби тиш оорунун куралдарын айткан биринчи китеп болуп эсептелет. Ал китебинде кан тамырларды байлап коюуну Амбруаз Пареден 600 жыл мурда жазып түшүндүрүп кеткен. Az-Захрави ички операцияларга мышыктын ичегисинен жип кылып ошону колдонгон. Анткени адамдын организми кабыл кылган бир гана табигый материал ошол болгон экен. Анын техникасын азыркы учурдагы медицина дагы деле колдонуп жатат. Абул Касим az-Захрави медицинанын материалдык тарабын эле айтып чектелбестен, оорулуу менен дарыгердин ортосундагы оң байланыштарды да жазган. Азыркы илимий текшерүүлөрдө дарыгер менен оорулуунун ортосундагы ишеним айыгуунун таасирин күчөтөт деп айтышат. Бул нерсени биздин улуу инсаныбыз болжол менен мында 1000 жыл мурда айтып кеткен. Ал эми фармацевтика тарабында эң алдына эч кимди салган эмес. Ал дарыларды сублимация жана дистилляция ыкмасы менен даярдаган. Түшүндүрмө: сублимация — затты ысыткан кезде анын катуу абалдан дароо газга айланышы. Ал эми дистилляция — тазалоо максаты менен суюктукту кайнатып, аны кайта суюктукка айландыруу. Түшүндүрмөнүн аягы. Анын китебинин латын тилине которулган версиясында Liber Servitoris деген бөлүмүндө оор аралашмалуу дарыларды жасоо ыкмалары айтылган.
Улуу ислам илимпозу Абул Касым аз-Захрави орто кылымда Европада эң белгилүү хирург катары эсептелген. Анын кээ бир өз колу менен жасаган медициналык куралдары азыркы күнүбүздө да колдонулуп жатат. Az-Захрави жатындын сыртына боюна бүтүп калууну да биринчи болуп түшүндүрүп кеткен. Ошондой эле ал тукум куучу гемофилия оорусун да биринчи болуп ачыктаган. Түшүндүрмө: гемофилия кан агуу оорусу. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал катетерди колдонууну жана анын курал-жарактарын биринчи болуп ойлоп тапкан. Ошондой эле ал тобокелдиги чоң болгондугу үчүн эч ким кылбаган дем алуу жолдоруна да операция жасаган. Az-Захрави жаңы төрөлгөн балдардын сырткы зара түтүктөрү бекилип калганда, зараны жеңил өтө тургандай кылып дарылоонун өтө чебер куралын ойлоп тапкан. Ал көкүрөк көңдөйүнөн жана оор жаракаттардан канды тазалоо жолун да ийгиликтүү тапкан. Az-Захрави жаракатты эки жип менен эле тигүүнү да биринчи болуп ойлоп тапкан. Бирок аны ичеги жарааттарына гана колдонгон. Ошондой эле ал эки ийне бир жип менен тигүүнү да биринчи болуп колдонгон. Ал жөнөкөй эле бал ичимдигин фильтрлөө үчүн көмүрдү да биринчи колдонгон. Ал тарыхта биринчи жолу таблеткаларды жасоодо атайын өзгөчө бир ыкманы колдонгон. Az-Захрави артрит жана омурткалардын туберкулезун биринчи болуп аныктаган. Ал кан токтотуу үчүн пахтаны жана азыркы күнгө чейин колдонулуп келе жаткан медициналык пластырды да биринчи болуп колдонгон. Бул улуу мусулман илимпозу ушунчалык чебер таланттуулугуна карабастан, ийгиликтин баары Аллах Тааланын жардамы менен гана болооруна толук ынанган. Ошондуктан Az-Захрави парз амалдарына Аллах Таалага толук моюн сунууга бекем болгон. Ал Хумайди Жузва аль-Муктабис фи зикри улама аль-Андалус деген китебинде Az-Захравиди фазилеттүү, диндар жана илимдүү адамдардан деп сыпаттаган. Тарыхчы Дональд Кемпбелл Az-Захравидин Европага болгон таасирин төмөндөгүчө баяндаган. Az-Захравидин ыкмасы Галендин ыкмасын жараксыз кылып, Европадагы ар кандай христиандык борборлордо 5 кылым колдонулуп, аны менен хирургиянын орду көтөрүлгөн. 14-кылымда француз хирургу Ги де Шольяк Az-Захравидин Ат-Тасриф лиман ажаза анит-таалиф китебинен 200дөн да көбүрөөк цитата колдонгон. Ошол учурда котормочу катары Пьетро Эрголато 1453-жылы өлгөн. Мындай деп айткан: ал шек күмөнсүз бардык хирургдардын башчысы. Испания Az-Захравидин кылган кызматынын урматына анын Кордовадагы үйү турган көчөгө ысымын коюшкан. Бирок ошол эле испандар Андалусту басып алышканда мусулман илимпоздорунун көптөгөн китептерин өрттөп, ал жердеги мусулмандарга каршы чоң кылмыш иштерин кылышкан. Бул окуя Осман халифатын Андалустун күнөөсүз тургундарын коргоо үчүн куткаруу экспедициясын жиберүүгө аргасыз кылган. Андалустагы биринчи куткаруу экспедициясына катышкан мусулман баатыры ким эле? Американын биринчи картасын түзүү тарыхы кандай болгон? Мусулмандар Американы Колумбдан бир канча жылдар мурда кантип табышкан? Кезектеги